Кечинде тынчсыздануу көп болобу? Кардарылар мындай көйгөйлөр менен көп кайрылышат. Кечинде жумуш процесстери басаңдап, балдар уктап, гаджеттери өчүрүлгөндө соордуу жок нерселердин баары күтүлбөгөн жерден катуу угулуп баштайт. Булар ойлор, коркуулор, сезимдер. Когнитивдик жүрүм-турум терапиясында биз ар кандай сезимдерди пайдалуу деп эсептейбиз. Ал тургай тынчсызданууну Тынчсыздануунун функциялары бул кырдаалды талдоо, тобокелдиктерди карап, аларга карап көрүүгө көңүл буруу. Башкача айтканда, тынчсыздануу бизге жардам бериш керек. Ал эми тынчсыздануу ашыкча болсо, уйкуга тоскоол болсо, жүрөктүн тез кагышына алып келсе, обсессивдүү ойлорду жана муздак терди пайда кылса, анда аны өзү жоголуп кетишин күтпөстөн кийинки көнүгүүлөрдү жасоо пайда болот. Биринчи, ойлор менен иштөө. Тынчсызданууну пайда кылган нерсеге көңүл буруңуз. Адатта мени жумуштан чыгарышы мүмкүн, же менин алым буга жетпейт, же балдарымды бага албайм деген сыяктуу ойлор тынчсызданууну козгойт. Ушундай учурда мээңиздин рационалдуу бөлүгүн иштетиңиз. Элестетиңиз, сиз сотто жактоочусуз. Ал эми тынчсызданган ой айыптоочу. Сиздин милдетиңиз фактыларды көрсөтүү, каршы аргументтерди табуу жана драманы азайтуу. Экинчи, кечки тынчсыздануунун гигиенасы. Биздин мээбиз күн сайын кайталануучу кыймыл-аракеттерди жакшы көрөт. Ошондуктан жатардын алдында дайыма кайталаган иш жасаңыз. Мисалы, жылуу душ, 10 мүнөт китеп окуу, же жылуу чай жана күн сайын бир убакта жатыңыз. Мындай кыймыл-аракет баары тынч деп биздин мээбизге сигнал берет. Үчүнчү, 5-4-3-2-1 техникасы. Бул техника башыңыздагы ойлордон денеңизге көңүл буруунун эффективдүү жолу. Бул техниканы интернеттен карап койсоңуз болот.